Тудан урат муздак жели кыр аркадан нагаттер демекчи кандай гана кереметтүү чыгарма болду. Чындыгында ушундай жакшы жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биз кайрадан эле студиядан сиздер менен кезгелип олтурабыз. Ал эми биздин катарга жаңыдан кошулган көрөрмандарыбызга дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен да өтөлү. Ал эми алдыда да биздин өзгөчө коногубуз бар. Албетте, мына ушул мындан бир канча жыл мурун Аят аттуу кино тасмасы чыкканда көптөрдүн кумири болуп, ошол адамды көптөр туурагысы келип, ошол адамдай болгусу келип, ушундай бир боксер болгусу келип, ошол адамды каарманга айлангысы келген эле. Ал эми ошол адам баягы баатырдын даңкын алыстан угуп жанына келсең бир киши демекчи. Мына ошол адам көптөрдүн сүймөнчүлүгүнө учураган каарман бүгүн бизде конокто. Азамат Арыков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Кутман менен. Кандай келип алдыңыз? Маанайлар жакшы. Жакшы. Аябай шашып келсем сиздер беймарал ырылып коюп отурсуңар. Мына эми сиз баягы биз эл сизди тааныгандан баштап эле баягы спортсмен катары кабыл алганда, анан сиздин жашооңузда деле негизи кандайсыз? Жашооңузда деле ошондой тынымсыз спорт менен алектенесизби? Спорт негизи баягы мындай любительский, анан профессиональный спорт деп коет го. Анан эми кичинекей кезден бери эле любительский спорттобуз. Такыр мына ажыраган эмеспиз. Балким ажырап калсак, ашып кетсе ортосу бир жыл, эң узак убакыт ошондой болуп калган учурлар болгон. Бирок 3 ай, 4 ай мындай бир ажырап калып анан кайра машкан күндөр негизинен жалпы жонунан ар дайым эле биз менен да спорт. Ошого да чакырып кетем баарыбызды. Анан негизи эле баягы сизди жалпы кыргыз эли актер катары таанып калды десек болот да. Анан негизи эле баягы Азамат Арыков деген өзү ким? Бул өзү кесиби кайсы адам? Негизи актерби же башка чыгармачылыктан адамбы? Негизи эле кандай себептен улам мына ушул кино тасмага тартылып калгансыз? Мунун тарыхы кандай? Негизи азыр Азамат Шаршенов болуп калган, өзгөрүп кеткен да фамилиясы. Анан бирок Азамат Арыков деп да көбү ошентип Шаршенов деген фамилияга көнө албай аткан учур. Анан ошо эфирден да айтып тааныш койсо деген негизде да. Анан бул адам мындай экен да, ар бир учурда өзүнүн бир максаты болот экен да. Анан ошол максатка жеткен соң жаңы максаттар пайда болот экен. Убакыт өткөн сайын, жаш өткөн сайын ушундай бир багыттар да өзгөрүп, максаттар да өзгөрүп турат экен да. Мен мындан 10 жыл, 15 жыл мурунку максатым кандай эле, азыркы максатым кандай эле, мисалы үчүн. 15 жыл мурунку максатым, мисалы үчүн, жеке өзүм үчүн деп, же болбосо бир кандайдыр бир ушу элге таанылсам, элдер менен сүрөткө түшсө, ушу автограф алса деген мындай бир эми жашырганда эмне ошондой максаттар болчу да. Анан эми убакыт өтүп ошол максаттарга Кудайга шүгүр жеткен соң, эми албетте көчөгө чыксам элдин баары эле монтип эметип калбайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бир өзүмдүн көрөрмандарым бар, ошо кино сүйүүчүлөрүм бар дегендейчи. Анан ошого жеткен соң жаңы максаттар бул кандай? Эми ушундай бир социалдык, бир кандайдыр бир жоопкерчиликке ээ болдум. Элдер көрүп атат, элдер мени көрүп түздөнөт. Элдер менден ошол эле менин көрөрмандарым, ошол эле менин киномдун каарманымдын баягы кумирлери ошол көргөн адамды көргөн сайын бул кандай бир жаман адатың болобу, жакшы адатың болобу, ошондон сиңирип алып, анан үлгү алып баштайт экен да, өзгөчө өсүп келаткан өспүрүмдөр. Анан анын баарын терең ойлонуп, азыркы максат ошол өзүмдүн билген, өзүмдүн колуман келген жумуш менен ошолорго бир жакшы бир таасир калтыруу, ошо кинолор аркылуу, ошо образдар аркылуу деген ой максаттар пайда болду да азыркы учурда. Жаңы максаттар десек болот. Жаңы максаттар ошондой. Анан азыркы учурда ушул тасма жаатында, кино жаатында бир изденүүлөр, же болбосо жаңы бир жаңылыктар барбы? Албетте, биз өзүбүздүн кесибибизди тандап алдык.
муну мурун эле тандап, ошого моюн сунуп баш ийген соң, биз ар дайым ошонун үстүнөн изденүүдө жүрөбүз. Албетте бул жашоодо турмуш, тиричилик деген нерсе бар, оокат деген нерсе бар. Ал күтпөйт, ошону чогуу биргеликте алып кеткенге аракет кылып атабыз. Албетте бизде чоң долбоорлор, ошол ой пикирлер бар. Азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой болуп атат азыр, Кудай буйрса. Эч качан калбайт чыгармачылыкка, айрымдар көп суроолор болуп атат. Эме депчи, эмне кинодон көрүнбөй калдыңыз? Бүттү, актерлук бүттү, кино бүттү деген сыяктуу суроолор көп. Анан ошолорго жооп мындай да. Эч качан бүтпөйт, актерлук Кудайым буйруса, Алла Таала насип кылса, биз аны токтотпойт, тескерисинче күчтөтүп, жаңы дем менен жаңы долбоорлорду жогорку деңгээлде чыкканга аракет кылабыз. Биринен бири өтүп ашып туруш керек да. Анан акыркы учурда элге чыгып тартууланып жаткан тасмалардан Мурас тасмасы болду окшойт, Мурас тасмасы болду. Анан бул тасма бир Кыргызстанда мындай тартыла элек да башкача өзгөчө тасма болду десек болот, баягы бир коркунучтуу. Буга чейинки тасмаларга окшогон деп айтсак болот. Эми бул тасма ушул буга чейинки тартып жүргөн, катышып жүргөн, жардамдашып жүргөн, же иштеп жүргөн канча долбоордун баары болсо, ошонун баарын чогултуп туруп, ошого кеткен нерв, ошого кеткен энергия, ошого кеткен аракет баарын чогултуп келгенде, барлык ошол буга чейинки аяттардын баарын чогултуп келгенде, бул Мурастыкына жетпейт го деп ойлойм да. Себеп дегенде ушунчалык жан делибиз менен кириштик. Себеп дегенде эми албетте сунуштар болгон, эми комедия жанрын тартпайлыбы депчи, эми айттым, эми комедия жанрын эми алды деле тартканбыз. Комедия жанрын деле тартып көргөнбүз. Ишен деген тасманы көрсөңүздөр керек, шайлоо тууралуу. Ал жакты да көргөнбүз. Комедия деле колдон келет, бирок эмнегедир ушу бир жан дүйнө тартпайт. Жаңы жанры тартып, анан чыгармачыл адам болгондон кийин ошол нерсеге ыктап туруп алды да. Жаңыча бир нерсе кылсак, жаңы образдар түзсөк деп баягы өзүңүздөр байкаган сыңар окшойт. Көптөгөн актерлорду биз образдарын өзгөрткөнгө аракет кылдык. Ошол эле Аскат Сулаймановдун образын, Аскат байкени биз көргөндө ар дайым мурутчан, ар дайым шайыр, шамдагай көрөбүз, мындай бир күлкү тартуулаган да адам катары кабыл алабыз да. Бул жакта да биз абдан аракет кылдык, өзгөртүп, образын башкача бергенге аракет кылдык. Ошондой эле Жандат Жаманбаева деген актриса эжебизди, Тынара Абдыразаева эжебизди ошо биз жаңы образда бергенге аракет кылдык. Эми бул жерде мындай да, актрисалар, актерлор, булардын максаты кандай? Булардын максаты жакшы образдарды чагылдырып, жаңы бир нерсе жараткысы келет да буларда. Бири-бирине окшогон образдар. Бири-бирине окшогон, анан мисалы үчүн Тынар эже же болбосо Жандат эжелер жалаң эле бирөөнүн аялы же бирөөнүн апасы болуп аткара берген тажайт алар делечи. Мисалы Аскат байке деле ар дайым эле мына комедийный жанр. Эми мүмкүнчүлүк болсо албетте тартылат, бирок эми андай мүмкүнчүлүктөр жокко эсе болуп аткан соң, эми аларга дагы аларды да ойлош керек да негизи. Мен эми бул жерде актёрчулук кесипти аркалагандан кийин соңдагы ошол нерселерди да ойлоном да. Эми актерго мүмкүнчүлүк бериш керек, ага деген ушундай бир эркиндикти бериш керек. Ушу тасма талаасынанчы муну текстти дал өзүндөй мындай айтышың керек, анан мен айткандай болуш керек деп эле үстүнөн диктовать эте бербеш керек да. Аларга эркиндик бериш керек, алардын варианттарын угуп көрүш керек. Мисалы үчүн коесуң алдыга, мына сценарийди бересиң, мына учурду түшүндүрүп бересиң, ситуацияны түшүндүрүп бересиң, анан актер өзүнүн вариантын угуп көрөсүң да. Балким сен айткан сөздү ал башкачараак кылып айтып көрөт, өзүнө ыңгайлуу айтып көрөт. Канчалык эркиндик берсең, актер ошончолук жыргайт дагы, анан ошончолук образын ачып,
сонун эркин жашап берет да. Ал жерде ойнобойт, жашап берет актер деген. Бир калыпка түшүп калбай, ошо эркиндик бериш керек да, ошо секрет ошондой. Негизи эле бул ушу чыгармачылыкта кино тартып аткан учурда баягы бир кээ бир каармандын ролун аткаргыңыз келбеген учур болду беле? Мындай жан дүйнөгө жакын болбой, бирок мындай айла жоктон болуп калган учурлар болот го. Болгон ошондо. Мына Курман жаннатка тасмасын көргөнсүздөр. Ооба. Ошол жерде мен соодагерди аткаргам. Соодагерди аткарганда ошол образ мага жаккан эмес да. Ачыгын айтайын. Эми албетте ал Курман жаннатка канча деген кишилер тартылгысы келип, тартыла албай калган. Көбүнчөсү тартылып алып, анан ошол кесилип кеткен да учурлар болгон да. Тасмага кирбей калган да. Анан мен бир жерде жүрүп, Садык мырза менен жүрүп, ошол жактан жолугуп калып, анан мен ал кезекте аят тасмасы тартылып атса керек эле, ошо эң аят тасмасы тартылып аткан. Сакалда ушундай болчу. Анан Садык байке көрүп эле, ай Азамат, сага бир роль бар, даяр бол деп койду да. Мен жыргадым да, бир жок дегенде Алымбекти атканым бир Желдеттин бери болуш керек, бир баатырды аткарам го, образым ошондой го деп. Аябай ошол үмүт өтүп алгам да, ошондой ролгочу, кылыч карма ат минип дегендейчи. Анан бир күн эле ай Азамат болду, баягы кел деп эле, анан баягы колума сценарийди бердим, окуп эле ары карап ыйлап, бери карап күлүп эле шыгып, ошентип эми баягы башка ородуңуз. Анан башта тарткандан дагы баягы Садык байкени абдан сыйлагандыктан башта тарта албай, анан мейли деп анан аткарып бергем да. Анан ортодон уктум. Кино өтө чоң болуп тартылыптыр, материалдар өтө көп экен, көбүнчө материалдар баягы ашыкчы болуп кесилип кетип атат деген. Ошондой Кудайдан бир тилегем да. Ушул жер кесилип кетсе экен деп да тилеген болгон да. Эмне себеп деген эми баягы чоң ролдорго курсак ток да. Өзүм башка каармандарды аткарып жүрсөм, анан андай нерсеге мындай эптеп бир жерине чыгып калайын деген деле бир максат жок болчу да. Андачы. Анан ошондой эле болду. Анан сөздүн ачыгы ошол да, мындай. Бирок анан дагы бир эметкен жери, мисалы үчүн, ал жерде мен мисалы соодагер болуп чыгып, элди күлдүрөйүн деген деле бир максат жок болчу да мендечи. Эми баягы соодагер болуп аткарып, анан кинотеатрдан барып көрүп атканда, жанагы жер келип туруп мен сүйлөп баштаганда элдердин баары күлүүсө, ош беттер настроение өлдү да. Өлгөн экен деп. Ушундай болгон. Ал эми мындай түштөрүңүзгө кирип, ойногон ролуңуз кайсы болду? Аябай сүйүп дегендейчи. Анчалык деле түшмө чейин кирген учурлу балким болгондур, бирок эсимден чыгып кетти окшойт анда. Бирок негизинен эми баягы жашоо образыма чейин, ушу жеке жашоомо чейин ушундай бир түз таасири тийген ошо аят эле тасмасы өзүчө ошол долбоор да. Негизи эле ушул аятка кандай тандоо менен келип калгансыз? Аятка кастинг жүргөн. Алгач негизи аят тартылып, тасманын аты өзү аталышы Али деген аталышта тасма долбоор болчу экен. Сценарийда кичине башкачараак болчу экен. Анан белгилүү биздин Мухтар Атаналиев байкебиз ошол долбоорду баштап, анан биринчи башка актер менен иштешип, анан ошол бир кандайдыр бир убакытка чейин тартып келген экен. Анан ортодо бир кандайдыр бир себептердин негизинде ошол тартылбай токтоп, анан кайра башка актер менен иштешебиз деп калган экен да. Анан ошондо кастингдер жүрүп аткан экен. Туруп ошол жөнүндө билип эле баргам кастингге. Ал учурда чоң кинолорго катышып калгам, эпизоддордо ролдор бар болчу, портфолио кенен болчу. Барып эле мен оларга катышкам, деп сүрөттөрүм да профессиональный тартылган сүрөттөр көп болчу. Ошолорду көрсөтсөм эле менин кандидатурам мындай алдыга чыгып, анан ошо мен утуп кеткем да ошо кастингден. Анан ошентип тартылып калдым. Анан сиз ушул кинолордо баягы бир жигитче уруш салган
фильмдерде аткарып жүрбөйсүз, мына ошондой бир кокустук болуп, бир жара чаап алган, бети башты бир катуу бир оорусунтуп алган күндөр болобу? Негизи ушул тасма талаасында тартып аткандабы? кызык тартуу тууралуу кеп болбойлубу? Кино тартып атканда Бети башка балчы булчу эле тиет эмеспи? Ошондой болгон. Себеп дегенде аят 2 тартылып атканда жанагы балдар болуп мушташып, эки жаат болуп бөлүнүп алып анан мушташкан учур бар да, эпизод. Машиналар менен барып чогулуп, анан разборка болуп. Ал жерде 90% чыныгы спортсмендер, 10% актер болгондуктан бардыгы мисалы чыныгы каскадерлор, актерлор урганда ударды токтотуп турат да, мисалы үчүн уруп кетти бетине мынча 1 миллиметр токтотуп, анан тиги ойноп коет, тиги кылыпчы мисалы. Ошентип аткарат да өзүчү. Анан спортсмендер аны билбейт да. Аны үйрөтүп отурганга такыр убакыт жетишсиз. Анан бир аракет кылдык, болбой эле ошентип бирөөнү үйрөтүп монтип тебесиң, мен тигини уруп атканда, жаткырып алып уруп атканда сен келип туруп мен башыман өткөрүп тебесиң майырмен. Мен болсо ошол жерден имитировать этем, камера баянан тартат, ошондо мени башка тепкенде ырып кеткендей олом, ошондой болуп көрүнөт деп анан репетиция кылып атканбыз, 5-6 жолу прогон кылдык. Репетицияда жакшы эле аткарып аткан, жанагы бала жакшы эле башыман өткөрүп тебип эле, жакшынакай эле сонун болуп аткан. Внимание! Даяр болгула, камералар кана иштедиби? Иштеди. Мотор, звук бар, сонун. Тынч болгула, тартабыз деп туруп тарт баштадык. Жана жерге келдик. Жанагындай мен тигини уруп баштаган, ага сигнал болмок да. Тигини жаткырып уруп баштаганда эле бир малдан кийин башман мындай өтүп атканда, репетицияда өтүп атканда эле мындай шамалынанчы, мындай шамал сезилет тепкенден деп атканда. Бир малда эле ошону күтүп атам. Шамалды күтүп атасыз. Шамал болуп эле көзүмө жалын тийди да, жалын болуп туруп эле көз караңгылап туруп эле бир малда карасам момундай чөптүн жыты келип атат. Чын эле тээп салып турду тигинчи. Тээп менин сознаниям бир какой-то миллисекундка сознаниям жоготуп жерге жыгылып, анан эсиме келе түшүп турдум да. Анан карасам могу жерде ботустун жанагындай эме бар го, чуть ли Adidas деген жанагы эме маркировка түшүп калайын дегенде мындай тиги буттун байлагычтын эмелери бар, тешикчелери, ошолор кирип тешик болгон бирөө тешип бул жериме канап кеткен да. Ошол жерде кан бар кинодочу, ошол чыныгы кан да. Ошол чыныгы удар болгон да. Негизинен кадрдагы башка тепкен жерде ошол чыныгы да. Эгерде биз ошону жасалма кылганда, аябай мындай көркөмдөмөкпүз да, мен айланып барып чуть ли шамалды күтүп жатып, сальто жасап кете жаздап түшүп, ошондой болмок да негизи. Бирок чын адам чыныгы жегенде түлө коткенде, түлө коткенде түшүп аткандан түчө. Кыскаралып. Уруп кетпейт экен да. Ок тийгенде деле мисалы кинодо барып жыгылып ушундай атпайбы? Негизинен деген ок тийгенде деген адам мисалы бияка тийсе бияка койт, тескери мындай чөткөндө мындай. Түлө кот карап калат, өзү түшүнбөй калат экен адамга тыс дегенде эле баягы бирөө чымчыгандай сезим болот экен да. Ошондой туугандар. Мисалы жанагы мылтык менен да атып атпайсыз да. Ал учурларын кандай жасалган? Эми ар кандай жасалат. Азыр компьютердин эффекттери менен жасалат. Пиротехника колдонулат. Пиротехника деген мисалы үчүн атайын ошо кийимдерге, денелерге, кийимдердин ичинен ушундай пистондор коюлат, дистанционный управление менен же проводдун управлениясы менен. Мисалы үчүн команда бергенде басканда пистон жарылат, пистондун сыртында кан турган болот. Ал жарылып, могу кийимди тешип чыгат да, кийимди тешип чыгат. Ошон үчүн баягы кинолордо байкасаңар, ок бягынан тийгенде, мисалы үчүн бияктан жарылып атат да, ал негизи ошол туура эмес да. Ок эч качан бягынан киргенде бягынан кан чыкпайт да, кан бягынан киргенде артынан чыгыш керек да, канчы. Сквозной артынан тешип чыгып кетет да. Бияк жөн эле мындай эле дырка болуп калыш керек болчу да. Жанагы
Сүймөнкул Чокмонов Кара балта болуп аткарат го. 7-чи эме Алый Маки Сиколи болсо керек эле ошо кино. Ошол жердеби же экөөнү алмаштырып атам, бир ок Советбек Жумадылов ок дейт го. Аябай сонун көрсөтүлгөндө ошо чыныгы тийгендей болуп. Караш. Атканда кадимкиде мындай тийген, мындай кургак да, мындай жөн эле кийим эле жыртылган да, кан чыккан эмес кийим эле жыртылган. Негизи ок ошонтип кеткен да, мен анткени документальный тасмаларды көрүп чыккам да, баягы ок баягы расстреллерде баягы атып аткандарды карагам. Ошондо ок кадимки эле мындай эле кийим туз деп баягы кичинекей эле тешилип кетет экен. Кан артынан чыгат да, стеналардын баары кан тийип мисалы. Негизи эле ушул чыгармачылыкта же болбосо тасма жаратууда идеяларды кайсы жактан аласыз? Атайын китептерди окуйсузбу же башка бир тасмаларды көрүппү? Негизи ой, идеялар бир кичинекей эле нерседен башталат да. Азыр мисалы үчүн үчөөбүз сүйлөшүп атып эле бир ой пайда болуп кетсе, ошонун негизинде барып туруп эле баягы көөртүп, жабыртып, тиги менен сүйлөшүп, ал өзүнүн оюн кошуп коюшу мүмкүн. Анан дагы байытыш керек болуп аткан болуп калат. Барып сиз айткандай китепканаларга барып издеп, ошентип байытса болот да. Ошентип жүрүп эле анан дагы бир нерсе, бир жерден бир нерсени көрүп каласың, аны кошуп коеюн дейсиң, ошентип атып, сценарий абдан байып калат да, мындай кенен болупчу. Мурас болсо улуттук китепканадан отуруп, изденип, ошол жактан тапкам да, ошол китеп. Негизи жалпысынан канча убакыт жазылган? Сценарий өзү бир негизи бул Асанбек Кулмамбетовдун Киши жегиш кемпир деген китеп повесттин негизинде болду да. Ошо китеп даяр болгондуктан, чыгарма даяр болгондуктан бизге аз эле убакыт кетти да, бир 2 айдай жаздык да сценарийдичи. Эгерде өзүбүз ойлоп таап, бүт бардыгын өзүбүз жаза турган болсок, абдан көп убакытты талап кылат негизичи. Бул жөн эле туруп ойлоп эле анан анекдоттордун баарын чогултуп эле анан бир экранизировать этип коюш эмес да. Драматургия деген нерсесин түзүп чыгыш керек. Ар бир актёрдун образын түзүп чыгыш керек. Ошого жараша окуяларды, линияларын түзүп чыгыш керек деген көп эмелеричи, машакаты көп да, чын айта келгенде. Ошондо азыркы учурда дагы сизден кандай жанрдагы же болбосо кандай темадагы тасмаларды күтсөк болот? Жан дүйнөңүз азыркы учурда кайсы тарапка мындай жакыныраак болуп турган учуру? Драма. Криминальная драма жанрына өзүм көбүрөөк жан тартып отургам. Ошол жанрда тасмаларды көп жакшы көрөм өзүмчү. Мисалы үчүн «Крестный отец», «Однажды в Америке» сыяктуу тасмаларды жакшы көрөм да, кайталап көрө бергенден тажабайм. Башка мелодрама, беркиндей комедияларды мисалы бир көргөндөн кийин экинчи көргүм келбейт да. Бирок ошо драманы, анан ошо криминальный драмаларды 5тен болобу, 6дан болобу кайра-кайра көрө бергенден тажабайм да. Анан мен эле ошондоймун го десем, баягы көпчүлүк ошондой экен. Учурунда жаш кезиңде комедияларды көргүң келет экен, бирок кадимкидей жашоо турмушту мынтип жакшылап, салмактап көргүң келипсе, бул баягы жашоо өзү ошол криминальный драмага туура келет экен да, өзүчү. Чыныгы. Бизде деле жашоодо телегей текшемес да. Туруп криминалдык учурлар бар. Бизде болбосо да биздин тааныштуу туугандарыбыздыкына болуп кетет деген сыяктуу. Жок эле дегенде чөнтөгүбүздөн акчабызды урдатып ийбиз, мисалычы. Анан негизи эле бул дүйнөлүк актерлордон бир көмүр туткан адамдарыңыз болду эле, ошолордун аткарган аткаруусу сыяктуу аткаргыңыз келген? Дүйнөлүк актерлордон өтө көп мен көмүр туткан актерлор. Мэтью МакКонахини жакшы көрөм, Роберт Дауни младшийди жакшы көрөм. Улуулардан Аль Пачино, Роберт Де Ниро жагат. Көп Ди Каприону аябай жакшы көрөм, мисалы Оскар алса экен да аябай күйдүм да ошол киши үчүнчү, аябай чын дилимен аябай күйүп-пышып. Азыр да жагат ошо. Кечеги эле бир «Не смотрите наверх» деген киносу чыгыптыр, абдан жогорку деңгээлде аткарыптыр, ошосун көрдүм.
абдан жагат негизичи ошо Голливудтун орустардыкынан ошо Безруков жагат, Хабенский жагат, Мирзликин жагат, Миронов жагат, ушул актерлорду сыйлайм да. Кыргыз актерлорунан кимдерге болуп калат? Жаш актерлордонбу же улуу муундагылар? Негизи эле. Жалпы Мен аябай жакшы көргөн актерлорум, өзүңүздөр Тасмама деле көп тартам. Раматылык Мухаммед Токтобаев өтүп кетти байкуш. Табал Дактанов ошо байкемди аябай жакшы көрөм. Ошо улуулардан азырда эме Насырет Дубашев деген байкебиз бар, жана эмеде Жамиля деп калкалат го, ошол аксакал бар. Ошол мыкты аксакалдардан ошол Чоро Думанаев деген, Шайынбек агайыбыз, Кыдырмаев ошол байкелер. Орто муундардан ошо Камчы Сарбаев, Аскат Сулайманов, Азиз Мурадилаев, койчу көп бар тең мындай бир өзгөчө бир мындай бир сыйга, ошондой бир мактоого татыктуу, анан жаштардан бар, мына жаштар Эржан Осмонов, Атай, мисалы Өмүрбеков, мыкты ушу аябай сонун ушу актерлор ушулар да жаштардан. Аз баарыбыз билгендей эле ушул кыргыз тасмалары байма-бай тартылып эл алдына сунушталып жаткан учурда, негизи эле азыркы тасмаларга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр дагы мен абдан кубанып аткан нерсе, бизде мындай болуп аткан да, буга чейин бизде актерлор кино аз тартылса деле мындай бир каражат жагы жакшы маселе жараткандыктан биздин байкуш актерлорубуздун көбүнчөсү өмүрдөн ушу тасмага тартылбай өтүп кетип аткан учурлар болуп аткан. Анан тартылса деле баягы акчасы бир ынабайт, тиричилигине жетпейт. Анан тилекке каршы ошонун баары айла жоктуктан тамада болуп кетет, же бир жерде бир видишүү болуп кетип аткан учур көп болуп атат да. Анан акыркы күндөрү бир жакшы болуп, бул баягы жаштардагы, орто муундагы көбүнчөсү сериалга өтүп атышат да. Сериалдарды тартып, ошол байкелерибизге, эжелерибизге, өсүп келаткан актер, актрисаларга абдан сонун болду да. Мен сүйүнүп жатам бул нерсегечи. Демек булар өз жумушу менен алек болуп, башка эч нерсеге алаксыбай, ошо баягы финансылык каражат жагын көп ойлонбой калат го деген ой пайда болуп атат да. Азыркы учурда биздин ушул кино тармагы эмнеден аксап келет деп ойлойсуз негизи эле Кыргызстанда? Кино тармагы болсо эчтекеден аксабайт, тескерисинче биздики салыштырмалуу алдыга. Мен Москвада 2 жыл жүрүп келдим. Биздин режиссерлорго, биздин актерлорго 5 деген баа күндөлүктөрүнө, анан даңк деген медаль илиш керек да. Себеп дегенде, эгерде биз Москвадагыдай, жок эле дегенде Москвадагыдай же Казакстанда кандай бизде деген ушундай мүмкүнчүлүк, ушундай бир каражаттын жетишсиздиги, жетишкендиги, анан ушундай бир шарт болгондо, биз мындан дагы укмуш нерселер жаратмакпыз го деп ойлойм да. Себеби мен ал жактан көрдүм, бизде бир эле бала аткарып кое турган нерсени, жумушту да, мисалы чыгармачылык топко тиешелүү да, ал жерде бир 10 чакты киши жүрөт экен да, айланчыктапчы. Бул нени билдирет? Биз кыргыздар уникалдуу экенбиз, абдан эмгекчил экенбиз, биз энергиябыз көп. Анан мамлекетибиз жаш, ошого ылайыктуу эле көп тармактуу кесиптерибиздин баардык ээлери жашта. Кинематография, мисалы үчүн биз эми багы кыргыз керемети деп эле союз учурунда болгон нерсеге эле мактана беребиз го. Аны унутуш керек, бүттү, жаңыдан башташыбыз керек. Ал тарых. Биз жаңыдан башташыбыз керек, жаңы кереметтер жаратышыбыз керек. Баарыбыз тең жаңы төрөлүп, тамтаң-тумтаң баскан, кас-кас баскан баладайбыз да. Журналистика тарабы деле бардык врачтар болобу, билим берүү тармагы, медицина тармагы, мисалы үчүн укук коргоочулук тармагы бардыгы тең эле бизде деген жаңыдан мындай өнүгүп келаткан нерсе да, булчу реформаланат. Кудай буйрса бардыгы жетишет, Кудай буйрса. Бул Кыргызстан келечеги чоң да.
50 уникалдуу да, себеп дегенде 50 айлансак болот. Байкасаңар, коркунуч болгондо, мондай кырсык же бир нерсе болуп кетсе, кандай бир эмдиктүүсө, бир муштумга түйүлүп, бир муштумга түйүлүп, андай сонун элбиз да, демек айлансак болот да эле. Рахмат, ушинтип таң эрте келип, сиздин өзүңүздүн жакшы бир жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, жакшы бир окуяларыңызды айтып бергениңиз үчүн дагы да болсо сизди студиябыздан күтөбүз. Жалаң гана жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, жалпы элге жар салып жүрө бериңиз. Дагы да болсо чыгармачылыгыңызга, жеке жашооңузга, жалпы эле жашооңузга ийгиликтерди каалап өтөлү. Чоң рахмат. Алла разы болсун силердин чакырганыңарга. Ар дайым ушинтип чакырып тургула, ар кимден ушинтип таң атпай ийгиликтер менен, ар бир баягы элибизде, жерибизде болгон жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшүп, элдерге таратып тургула. Рахмат. Айтканыңыз келсин, өнөрүңүз өркүндөп, талантыңыз ташкындай берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн бизде кино жылдызы Азамат Шаршенов агабыз болду. Бардыңыздар мына ушул агабыздын кичинекей балдар баягы бир каарманын көрүп, ошол каарманга айлангысы келген эле. Андыктан мына ушул агабыздын баягы каармандагыдай бир жолун жолдоп жакшы адам болсун дейли. Анда эмесе бардыгыңыздар бизден алыстабаңыздар, биз болсо эфирибизди улантмакчыбыз.